эл ызычуу көтөрүп эле bunun 12 миллиард акчасы бар экен, Кытайдын карызын кутулуп коюш керек экен. Ошондон анан кийин ошо 12 миллиард деп жазылып калыптыр. А өзү негизи ушул сумма жок да, актив эле бул. Актив катары мен азыр деле даярмын. Декларацияга байланыштуу 2024-жылда 12 миллиард. Декларация боюнча 7 миллиард дейбиз, ошо 7 миллиард неге 7 миллиард болуп калды? Неге 8 миллиард эмес дешиңер мүмкүн эле да. 12 миллиард болуп туруп 12 миллиард болуп калды да. 13 болсо неге 13 дейтилиңер? Ташиевтердин ошол таасири канчалык жалпы өлкөдө анан анчинде Жалал Абад облусунун өзүндө? Аны эл айтсын да. Мен өзүмдү чындыгында эле кадырдык саясатка аралашкан. Мен азыр өзүмдү макташым мүмкүн да. Таймураз иним ал өз бизнесменин болуп жүргөн ак көңүл ошо атасындай эле бала алчы. Аны бүт бардык эле мына гигант кылып көрсөтүп атат да, ал баланычы. Мандат тапшыр дей турган болсо сиздин каалагыңыз кандай болот? Мандат Ал тапшырасызбы? менин мандатымды талаша турган 24 миң гана шайлоочум бар. Камчыбек Ташиевдин өзү менен жолуктуңузбу? Деги эле акыркы чечимдерди сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен жолуктум. Эми биз Ташиевтер ушундай духу бар адамдарбыз. Кудай буйрса эли журтубузга акыркы күнүбүзгө чейин кызмат кылабыз. Шайыр мырза, саламатсызбы биринчиден? Саламатсыздар. Акыркы окуялардан баштасак, массалык маалымат каражаттарына социалдык тармактарда Шайырбек Ташиев камакка алынды деген маалыматтар 2 күндөн бери тарап, анан бирок Жогорку Кеңештин басмачылык кызматы четке какты бул маалыматты. Бул маалымат кайдан чыкты? Сиздин кабарыңыз барбы? Анан деги эле сизге мындай бир мурда кийин же козголгон кылмыш иши барбы? Неден улам чыкты бул маалымат? Мен да өзүм таң калып отурам. Кече күнү мен ошо залда тренировкада болчумун. Ошондо бир-эки адамдар айтып калды, сизди азыр эле камакта деп айтышты го. Сиз кандай анан кийин камакта эмес, бул жерде залда жүрөсүз го деп калды. Анан өзүм дагы анан кийин таң калуу менен анан эмеге бардым. Интернет карасам, ошол маалымат таркалыптыр. Менде бул маалга чейин эч кандай иш козголгон эмес. Если иш козголгон болсо анда мен депутатка кире албайт болчумун да. Анан кийин куугунтук деле болгон жок, же башка нерседен эч ким сезген деле жокмун. Буну кандай ниет тарихти чыгарышты түшүнбөдүм. Экинчиден, акыркы саясий окуяларды билип атасыз өзүңүз деле. Сиздин агаңыз Утковска мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан алынды. Андан кийин эле мына бүгүн бир топ министрлер кызматтан алынды. Анан Камчыбек Ташиевдин өзү менен жолуктуңузбу? Деги эле акыркы чечимдерди сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен жолуктум. Эми бир тууган болгондон кийин биз ар дайым ушу чогубуз. Чогуу жанагы үй бүлөлүк маселелер бар. Бүт ушу жакшы бири-бириз менен агайын элек мамилебиз. Себеби дегенде биздин атабыз менен апабыз көзөтүп кеткенден кийин үй бүлөбүздүн ушу биздин фамилия Ташиевтердин атасы дагы апасы дагы ушул киши болуп калган. Кудай буйрса азыр ден соолугу жакшы. Азыр кичине лечение алып келди. Анан кийин азыр дагы кичине дагы ушу дарылануусун дагы улантышка туура келип атат. Себеби дегенде кичине ошол жактагы дарыгерлердин айтуусу боюнча дагы кичине ден соолугуну чыңаганга кичине убакыт керек болуп атат. Атак бардыгы жакшы. Президентибиздин кабыл алган чечимдери бул эми бардык мамлекеттик кызматкерлер же болбосо жарандар президенттин указын аткарыш керек. Ал президенттин өзүнүн чечими. Бул мыйзамдуу көрүнүш. Ошондуктан аны биз туура же туура эмес деп айтып талдагандан алыспыз дагы. Бизге эч кандай мындай резонанс деле жараткан жок биздин үй бүлөбүздө. Ички өзүбүздүн маселеде. Анан кийин эми кызмат кетти. Но бирок анга чейинки агамдын иштеген иштери эли журт үчүн болду. Күнү түнү иштеп жүрүп, мына ушу 4 жылдан бери 21-жылдан бери отпускага чыкпаптыр. Отпускага чыгыптыр. 7 күн гана отпускага чыгыптыр ушул 4-5 жылдын ичиндечи. Анан кийин эми дагы кичине азыр не салып ден соолугуна караш керек болду өзү негизи. Бирок жакшы Кудай буйрса. Президент ушул Камчыбек Ташиевди кызматтан алуу чечимине түшүндүрмө берип жатып, Жогорку Кеңеште айрым Камчыбек Ташиевге жакын депутаттар бөлүп жарып, сен генерал тараптасыңбы же президент тараптасыңбы деп бөлүп жарып, анан ошондон улам
ушул чечимди кабыл алууга туура келди деп айтты. Анан бул жогорку кеңештеги бөлүнүп жарылуу жөнүндө сиз билдиңизби? Кабарыңыз барбы? Сиздин кандай тиешеңиз барбы аларга? Мен ушул боюнча өзүм дагы угуп таң калдым. Бирок менин ушул азыр 87 депутат болсок, 86 коллегам бардыгы ачыктап, аныктап берип айта алат. Себеби деген мен эч кандай интригага, бөлүнүп жарылууга, же регионалдык, же болбосо ушул жанагы топторго бөлүнүүгө эч кандай мен шарт өзүмө дагы мындай өмөм жок. Ички дүйнөм дагы анга барбайт. Биз ушу кылган ишибиз мамлекеттик гана иш. А эгерде ошондой адамдар болсо, топтор болгон болсо, ошо бөлүнүп жарылуулар болгон болсо, анда эки тараптыкын тең айтыш керек да. Ташиев тараптыкы же Жапаров тараптыкы дебестен, эки тарапты тең бузуулуктарды ошол жерде аныкташ керек. Аныктап, буну эми териштирүүнүн негизинде аныкталат деген ойдомун, Кудай буйрса. Себеби дегенде андай ушул жанагы мыйзам чыгаруу органында, парламентте ушундай бөлүнүп жарылуу болуп аткан болсо, бул өтө туура эмес көрүнүш болуп эсептелинет. Себеби мекенибиз бирөө эле. Бизде парламентте депутаттар көп, министрлер көп, бирок мекенибиз бирөө. Ошон үчүн мекенибизге биз кызмат кылышыбыз керек. Эми саясий чөйрөдө эми сиздин жогорку кеңештеги таасириңиз тууралуу да көп айтылат да эми. Таасири күчтүү деп Улуттук коопсуздук комитетте агаңыз жетектеп турганда канчалык таасириңиз бар жогорку кеңешке? Билбейм, эми таасиримди билбейм, кимдерге канчалык таасирим тиет экен. Бирок мен ушу өзүмдүн жумушумду эле аткарып жүрөм, комитеттерге катышамын. Заседанияда маселелерим болсо, ошо маселелерди көтөрөмүн. Элдик гана маселелер менен. Жеке маселени мен ушул депутат болуп келген мына 4 жыл 5 жыл болуп атат. Бир дагы күн көтөргөн эмесмин, бир дагы күн азыр ушул өзүмдүн депутаттык ишим тууралуу өзүм жеке маселемди чечкен эмесмин. Чече элекмин дагы. Эгерде мен жеке маселем болгон болсо, аны мен үй бүлөлүк өзүмдүн бир туугандарым, балдарым менен гана ушу чечишибиз мүмкүн жеке маселелерибизди. Аны биз ушу мамлекеттик ишкерлер менен же болбосо кээ жана бизнесмендерге биз өзүбүздүн кысымыбыз менен, таасирибиз менен, же болбосо депутат коллегаларга ушу өзүбүздүн ушу жанагы ордубуздан пайдаланып, мындай эме жок болгон эмес. Мамилебиз бардыгы менен тегиз, түз. Сиздер бардыгыңыздардан сурасаңыздар болот. Ушу мен мурдагы коллегаларымдан деле 7-сазовдун, азыр 8-сазовдун коллегаларынан деле сурасаңар болот. Эч кандай бир депутат менен же бир министр менен аткаруу бийлигиндеги эч кандай бир же замминистрлер менен деле мындай кайым айтышуу же болбосо бир жаман мамиледе эч кимге болгон эмеспиз. Боло элекпиз дагы. Президент жана 75 адамдын кайрылуусу төрагага, мурдагы төрага Нурланбек Тургунбек анан президенттик шайлоонун мөөнөтүнөн эртерээк өткөрөлүү деген кайрылуусуна тиешелүү ушул жогорку кеңеште дагы айрым депутаттар аралашкан. Бул тергөөдө аныкталышы мүмкүн деп айтты. Аныкталса жакшы болот. Анан эгер сизди дагы бир суракка чакыра турган болсо, мен даярмын. Мен азыр деле даярмын. Мен азыр деле барганга даярмын. Себеби дегенде мен да ошону соцсеттерден көрдүм. Анан кийин ал аксакалдар эмнеге ошол эмени мыйзамды көтөрүп чыкты. Кандай ал эми жанагы жогорку кеңешке да кайрылуу жасаптыр. Ал мен окуп көрдүм. И президентке да кайрылуу жасаптыр да. Ошондуктан жогорку кеңештин ушу өзү негизи жогорку кеңеш дагы конституционный комитети дагы ушу талкууга киргизиш керек өзүчү. Киргизип, эмнеге ушулар кайрылуу жасап атат депчи. Булар бузукулук ниетте жасап атабы же кандай ниетте жасап атат депчи. Ошону эми укук органдары дагы териштириш керек. Ал жерде если менин дагы ошол жерде катыштым болгон болсо, пожалуйста, азыр чакырсын, мен барганга даярмын. Мен ал кишилерди бирөөсүнү тааныбаймын, и бирөөсү менен жолуга элекмин дагы. И мен ошо соцсеттен гана уктум. Дагы бир маселе декларацияга байланыштуу. 2024-жылдагы 2 миллиард декларация боюнча сиздин ошол мурда кийин табылган багыл кирешелерди мыйзамдаштыруу, легалдаштыруу боюнча президент жарыян кылып, ошонун алкагында сиз 12 миллиард сомдон ашык каражатты көрсөтүптүз. Анан бул байлык кайдан келип чыккан, булагы кайсы? Биз бул жанагы президенттин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс жөнүндө мыйзамы бар.
Ол ушу жанагы 2023 жылы чыккан, кийин жаңы редакциясы 2024 жылы жана срок узартылган чыкканда. Ошол жерден анан кийин айтылат. 100 миллион сомдон ашык каражат болгон болсо, ал 100 миллионго чейинкилер эч кандай төлөнбөй туруп эле ыктыярды легалдаштырып койсо болот деп. Андан көбүрөөк болгон болсо 1 миллион сом төлөп туруп, анан кийин легалдаштырып койсо болот. Канча сумма болсо дагы. Анга эч кандай жанагы төлөмдөрдүн кереги жок. Бажы төлөмдөрүнүн же болсо налог жанагы төлөмдөрү деген жок деп айтылган да. Жазылып калган. Болчу. Анан кийин кереги мынча керек экен деп атышат да. Мен эми койчу эми ушунга бир интервью өзүм мен жөнүндө чыккан бардык маалыматтарга бир дагы интервью да бербейм, алар комментарий да бербейм да. Эми ким не деп ойлосо ошентип ойлой берсинчи, макулчу эми депчи. Эми бунусун карасам күндөн күнгө сааттан саатка уже мынандай өрчүп баратат. Ошондон кийин сиздерге айтып кое берейин. Андай активди жөн гана жазылып калган кагазга. Жазылып гана калган ал кагазга. Ал жерде мына ушу мыйзамдын эң бир жанагы жетишпегендиги минус жери бул ошол легалдаштырылганда ошол активиңди көрсөтүп коюш керек эле да. Акчалай актив болсо банкка салып банктан көрсөт. Же болсо мүлк болсо, кыймылдуу мүлк же кыймылсыз мүлк болгон болсо ошону